Kumtörдүн алтыны күнүнө 125 килограмм алтындан суткасына алтын алат да ошол жерден. Эсептеп көрсөң 2 миллионго жакын доллар. Анын баары каяка кетип атат? Элестетиңиз, бул 10 жыл мурда Кумтөр пайда көргөн каражат. Ошол маалда Садыр Жапаров депутат кызматын аркалап, парламенттин трибунасы аркылуу байма-бай алтын кен элге иштесин деген пикирин айтып келген. 260 тонна алтынды Кумтөрдөн ташып кетип, бизге 1 тонна 400 килограмм алтын калтырыптыр. Мына кыргыз элинин пайдасы депчи. Ушуга кантип чыдап отурасыңар? Кантип ушуган дитиңер барып добуш берип атасыңар? Андан сырткары 77 тонна күмүш алып кетиптир. 1 килограммы биздин Кыргызстанга калбаптыр пайдасы. Өлкө башчынын ошол маалда мынтип сүйлөгөнү майнапсыз эле. Алтын кенден пайда алуучулар алып, сол чөнтөгүнө сала берсе, канадалык компания Кумтөрдөгү орду толгус мөңгүлөрдү каалашынча талкалай берген. Бул уулуу заттардын калдыктарын, мөңгүлөрдүн арасына көмүп жаткандыктарын кандай түшүнсөк болот? Садыр Жапаровдун демилгеси менен ошол учурда атайын комиссия түзүлгөн. Давыдов менен Лысый мөңгүсүнүн желип баратышы, уулуу заттардын каалагандай төгүлүшү. Айтор алтын кендеги экологиялык зыянды жеринен көрүп чыгышкан. Чет өлкөлүк компаниянын мындай абийирсиз ишин жасалган Садыр Жапаровдун оозун жабуу аракети күч алганы айдан ачык эле. Эгерде экспертизага баргысы келсе, мен азыр даярмын. Мени кара пиар кылып, бүтүндөй бийлик бутактары, бүтүндөй массалык маалымат каражаттар чыгарды. Жүргүлө, мен азыр барганга даярмын. Бул мезгилде Кумтөр айрым аткаминерлердин кызыкчылыгы үчүн эле иштеп турган дешет саясат таануучулар. Болбосо ошол кезде эле Кумтөрдү элге иштетүү колдон келмек. Ошол кезде 700 тоннага чейин алтын бар деген маалыматтар бар болчу. Бул эмне деген байлык? Бирок тилекке каршы андай болгон жок. Биринчи Камека деген ошондой бир фирмага берип коюп, анан кийин ал Кыргызстан эсебинен ана алтын кенин күрөөгө коюп, фабрика салып, өздөрү бир тиен акча кетирбей, анан жалаң эле ошол байлыкка туйтунуп туруп алышпады. Кыргызстанга болор болбос дивидендтерди берип, акчаларды карматып коймуш болуп. Вот ошондой учурда Кыргызстанда аттуу баштуу адамдардын көбү мындай каршы чыкпай, тескерисинче колдошуп, ошондой коррупциялык схемага жол ачып берип коюшту да. Элдин байлыгы үчүн күрөш катуу жүрдү. Бут тосуулар, тоскоолдуктар болду. Бул учурда ошол бийликтин Садыр Жапаровдун оозун жабууда бир гана амал болгон дешет саясат таануучулар. Ошол Кумтөр маселесин көтөрүп, ошол кезде чоңдорго жаман көрүнүп, депутаттардан айрылып, анысыз келенсип камалып, эң башкы чоң трагедия өзүнүн атасынан, энесинен, анан чырактай болгон уулунан айрылганы, анан үй бүлөсүнүн куугунтукка алынышы, балдарынын сабап алышы болбогон жерден. Ушулардын баардыгы керек болсо Кумтөр менен байланыштуу. Демек, бул киши астына койгон максатына жете билет экен, көзү жетет экен, кандай кыйынчылыктар болсо дагы. Мындай тоскоолдуктарга карабастан 10 жылдык күрөштүн акыбети кайтты. Садыр Жапаров президенттик кызматка келгенде берген убадасын аткарып, Кумтөр кенин элге кайтарып отурат. Мындан ары Кумтөр кени толугу менен Кыргызстанга таандык. Башкача айтканда, Кумтөр Gold Company ишканасынын 100% акциясы республикабызга тиешелүү. Кыргызстан получил 100% акций компании «Кумтор». Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил о полной национализации золотодобывающего предприятия «Кумтор». Кыргыз өкмөтү Кумтор алтын кени өлкөнүн менчигине өткөнүн жарыялады. Эксперттердин айтымында Кумтөрдүн мамлекетке 100% өтүшү эң ириде экономиканы өнүктүрүүгө өбөлгө. Жакынкы 10 жылда алтын кенден кеминде 5 миллиард доллар киреше алуу күтүлүүдө. Бул бюджетке түздөн түз чоң пайда, колдоо экени талашсыз. 10 жылдын ичинде айтпадыбы Садыр Жапаров президент. 10 жылдын ичинде биз ушул Кумтөрдөн 200-кө жакын тонна алтынды алабыз деген прогноз бар деп. Ал бир ошо 5 миллиарддын тегерегинде биздин доллардын тегерегинде биздин киреше алабыз дегенди билдирет да. Эгерде алтындын баасы азыркы күндө турса, анда 5 миллиарддан болот. Эгерде көтөрүлүп кетсе, анда көбүрөөк болушу мүмкүн. Бул биздин экономикадагы бюджетте болгон көйгөй чечүүгө чоң салымын кошот да. Кумтөрдү кайтарып алууда саясий эрк керек болчу дешет жергиликтүүлөр. Бул президент Садыр Жапаровда бар экенин далилдеди деген пикир. Бул биздин негизги байлыгыбыз болгондуктан бул биздин мамлекетке өткөнү, бул биздин жетишкендик. Түшкөн доходу менен пенсия, зарплата, дагы башка жактарлардын баары жакшырат да. Эгемендикке келгенден бери анан ушул эң чоң бир олжобуз ушул Кумтөр мамлекетке өткөндүгү.
Как жаран катары улуу урматтуу биздин президентиге ыраазымын. Мен өзүм ойымда. Анткени кумтөр маселесини Кыргызстанга өткөрүш не деген? Жакшы ишти кылды. Салабат Эркетаева, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек. Кумтөрдүн алтыны күнүнө 125 килограмм алтындан суткасына алтын алат да ошол жерден. Эсептеп көрсөң 2 миллионго жакын доллар. Анын баары каяка кетип атат? Элестетиңиз, бул 10 жыл мурда кумтөр пайда көргөн каражат. Ошол маалда Садыр Жапаров депутат кызматын аркалап, парламенттин трибунасы аркылуу байма-бай алтын кен элге иштесин деген пикирин айтып келген. 260 тонна алтынды кумтөрдөн ташып кетип, бизге 1 тонна 400 килограмм алтын калтырыптыр. Мына Кыргыз элинин пайдасы депчи. Ушуга кантип чыдап отурасыңар? Кантип ушуган дитиңер барып добуш берип атасыңар? Андан сырткары 77 тонна күмүш алып кетиптир. 1 килограммы биздин Кыргызстанга калбаптыр пайдасы. Өлкө башчынын ошол маалда мынтип сүйлөгөнү майнапсыз эле. Алтын кенден пайда алуучулар алып, сол чөнтөгүнө сала берсе, канадалык компания кумтөрдөгү орду толгус мөңгүлөрдү каалашынча талкалай берген. Бул уулуу заттардын калдыктарын мөңгүлөрдүн арасына көмүп чаккандыктарын кандай түшүнсөк болот? Садыр Жапаровдун демилгеси менен ошол учурда атайын комиссия түзүлгөн. Давыдов менен Лысый мөңгүсүнүн желип баратышы, уулуу заттардын каалагандай төгүлүшү. Айтор алтын кендеги экологиялык зыянды жеринен көрүп чыгышкан. Чет өлкөлүк компаниянын мындай абийирсиз ишин жасалган Садыр Жапаровдун оозун жабуу аракети күч алганы айдан ачык эле. Эгерде экспертизага баргысы келсе, мен азыр даярмын. Мени кара пиар кылып, бүтүндөй бийлик бутактары, бүтүндөй массалык маалымат каражаттар чыгарды. Жүргүлө, мен азыр барганга даярмын. Бул мезгилде кумтөр айрым аткаминерлердин кызыкчылыгы үчүн эле иштеп турган дешет саясат таануучулар. Болбосо ошол кезде эле кумтөрдү элге иштетүү колдон келмек. Ошол кезде 700 тоннага чейин алтын бар деген маалыматтар бар болчу. Бул не деген байлык? Бирок тилекке каршы андай болгон жок. Биринчи Камека деген ошондой бир фирмага берип коюп, анан кийин ал Кыргызстан эсебинен ана алтын кенин күрөөгө коюп, фабрика салып, өздөрү бир тиын акча кетирбей, анан жалаң эле ошол байлыкка туйтунуп туруп алышпады. Кыргызстанга болор болбос дивидендтерди берип, акчаларды карматып коюмуш болуп. Вот ошондой учурда Кыргызстанда аттуу баштуу адамдардын көбү мындай каршы чыкпай, тескерисинче колдошуп, ошондой коррупциялык схемага жол ачып берип коюшту да. Элдин байлыгы үчүн күрөш катуу жүрдү. Бут тосуулар, тоскоолдуктар болду. Бул учурда ошол бийликтин Садыр Жапаровдун оозун жабууда бир гана амал болгон дешет саясат таануучулар. Ошол кумтөр маселесин көтөрүп, ошол кезде чоңдорго жаман көрүнүп, депутаттардан айрылып, анысыз келенсип камалып, эң башкы чоң трагедия өзүнүн атасынан, энесинен, анан чырактай болгон уулунан айрылганы, анан үй бүлөсүнүн куугунтукка алынышы, балдарынын сабап алышы болбогон жерден. Ушулардын баардыгы керек болсо кумтөр менен байланыштуу. Демек, бул киши астына койгон максатына жете билет экен, көзү жетет экен, кандай кыйынчылыктар болсо дагы. Мындай тоскоолдуктарга карабастан 10 жылдык күрөштүн акыбети кайтты. Садыр Жапаров президенттик кызматка келгенде берген убадасын аткарып, кумтөр кенин элге кайтарып отурат. Мындан ары кумтөр кени толугу менен Кыргызстанга таандык. Башкача айтканда, Кумтөр Gold Company ишканасынын 100% акциясы республикабызга тиешелүү. Кыргызстан получил 100% акций компании «Кумтор». Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил о полной национализации золотодобывающего предприятия «Кумтор». Кыргыз өкмөтү Кумтөр алтын кени өлкөнүн менчигине өткөнүн жарыялады. Эксперттердин айтымында кумтөрдүн мамлекетке 100% өтүшү эң ириде экономиканы өнүктүрүүгө өбөлгө. Жакынкы 10 жылда алтын кенден кеминде 5 миллиард доллар киреше алуу күтүлүүдө. Бул бюджетке түздөн түз чоң пайда, колдоо экени талашсыз. 10 жылдын ичинде айтпадыбы Садыр Жапаров президент, 10 жылдын ичинде биз ушул кумтөрдөн 200 жакын тонна алтынды алабыз деген прогноз бар деп. Ал бир ошо 5 миллиарддын тегерегинде биздин доллардын тегерегинде биздин киреше алабыз дегенди билдирет да. Эгерде алтындын баасы азыркы күндө турса, анда 5 миллиарддан болот. Эгерде көтөрүлүп кетсе, анда көбүрөөк болушу мүмкүн. Бул биздин экономикадагы бюджетте болгон көйгөй чечүүгө чоң салымын кошот да.
Кумтөрдү кайтарып алууда саясий эрк керек болчу дешет жергиликтүүлөр. Бул президент Садыр Жапаров да бар экенин далилдеди деген пикир. Бул биздин негизги байлыгыбыз болгондуктан бул биздин мамлекетке өткөнү, бул биздин жетишкендик. Түшкөн доходу менен пенсия, зарплата, дагы башка жактарлардын баары жакшырат да. Эгемендикке келгенден бери анан ушул эң чоң бир олжобуз ушул Кумтөр ушу мамлекетке өткөндүгү. Как жаран катары улуу урматтуу биздин президентиге ыраазымын. Мен өзүм оюмда. Анткени Кумтөр маселесини Кыргызстанга өткөрүш не деген? Жакшы ишти